Саламатсыздарбы, кымбаттуу балдар? Силер менен эфирден кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Эмесе бүгүн биз силер менен өтө турган тема сингармонизм закону. Сабагыбыздын максаты үндүүлөрдүн үндөштүк кубулушу боюнча илимий маалыматка ээ болосуңар. Тыбыштар эмне үчүн үндүү жана үнсүз болуп ажыратыла тургандыгын билесиңер жана үндөрдүн тембри тууралуу маалымат аласыңар. Балдар, биздин жаратылыш дээрлик ар түрдүү үндөргө бай. Ал үндөр бизди кээде кабатыр кылса, ал эми айрым учурда биздин жан дүйнөбүзгө жагымдуулукту, рахаттанууну алып келет. Бул албетте силер менен биз жакшы көргөн толкун жана ошондой эле шамал болобу, же жамгырдын үнүбү дээрлик биздин жан дүйнөбүздө жаялдырып, рахат тартуулаган дабыштар болуп саналат. Алардын жыштыгы ар түрдүүчө. Биз алардын үн добушу канчалык күчкө ээ экендигин эч качан ойлонбойбуз. Бирок илимде мунун бардыгы тең изилденип, жана жашообузда канчалык деңгээлде мааниге ээ экендигин билүү үчүн зарыл экен. Тил илиминин бир нече тармактары бар эмеспи? Алардын арасында бизге тааныштары бул фонетика, лексика, морфология жана синтаксис бөлүмдөрү болуп саналат. Мына буларды изилдеп үйрөнүү ар бирибиздин сабаттуу болушубузга өзүнүн жардамын тийгизет. Силер менен сөз кылып жаткан сингармонизм тил илиминин фонетика бөлүмүндө изилденет. Фонетика грек тилинен которгондо фоне, тыбыш деген сөзүнөн алынган. Ал тилдин тыбыштык түзүлүшүн изилдеп үйрөтө турган тил илиминин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Жашоодо биз көптөгөн фон деген сөз менен байланышкан сөздөрдү угуп жүрөбүз. Маселен, фонендоскоп же болбосо телефон, микрофон, магнитофон. Жакшылап ойлоно турган болсок, ар бири үн же дабыш менен байланышкан каражаттар же куралдар экендигин жакшы билебиз. Айтмакчы, алардын катарына музыкалык инструмент саксофонду дагы кушсок болот. Адам эмне үчүн сүйлөйт? Мына ушул суроонун айланасында ар дайым ойлонсок керек. Демек, кепти эмне башкарат? Же болбосо тыбыш кантип жасалат? Мунун бардыгы тең абдан кызыгууну жараткан суроолор болуп саналат. Алардын айрымдарына жооп берүүгө аракет кылып көрөлү. Илимдин тарыхына токтоло турган болсок, фонетика илимин белгилүү француз окумуштуусу Бадуэн де Куртене жана ошондой эле орустун окумуштуусу Щербалар тарабынан илимде изилденип, ар түрдүү аспектиде карап, окуу китептерине киргизилгендиги тууралуу маалыматыбыз бар. Тыбыштарды изилдөө аспектилерине токтоло турган болсок, алар 3 негизги аспектиде изилденет. Үн бул физикалык күч болгондуктан физикалык аспектиде, адамдын организм менен байланыштуу каралгандыктан биологиялык аспектиде, жана тил илиминде изилденгендиктен лингвистикалык аспектиде каралат.
Мына ушул 3 аспектиде жогоруда атап кеткен окумуштуулар изилдөөлөрүн жана тажрыйбаларын жүргүзүшкөн. Кыргыз тилиндеги тыбыштардын физикалык касиетине токтоло турган болсок, мында негизинен үндүн бийиктиги, үндүн созулушу, үндүн тембри жана үндүн күчү изилденет. Мына ушуларга ылайык тыбыш жасоого катышкан сүйлөө органдары, тактап айтканда борбордук нерв системасы, дем алуу системасы жана сүйлөө органдары дагы каралат дагы. Мына ушунун өзү үндүн пайда болушунун биологиялык аспектисинде каралат. Мозг человека – это, пожалуй, наиболее сложно организованная клеточная ткань из всех нам известных. Это и неудивительно, поскольку, согласно современным представлениям, она является основным регулятором активности всех процессов в организме. Однако такая точка зрения сформировалась не сразу, а в результате последовательной исторической смены идей и представлений. Демек, көрдүңөрбү балдар, бул аспектиде кароонун негизгиси бардык биздин кыймыл аракетибиз сыяктуу эле сүйлөө речибизди дагы борбордук нерв системасы башкара тургандыгы жана биздин эмоциябыз болобу, дене кыймылыбыз болобу, кеп ишмердүүлүгүбүз болобу, мына ушунун бардыгына борбордук нерв системасы тарабынан башкаруунун негизинде ишке ашырыла тургандыгы жөнүндө айтылат. Ал тургай тыбыштардын жасалышында биздин ооз, мурун көңдөйүбүздүн, угуу органдарыбыздын, ошондой эле биздин тиш, тил сыяктуу органдарыбыздын артикуляциясы дагы мына ушул биздин борбордук нерв системасынын башкаруусунун жардамы менен гана ишке ашып, тыбыштардын жасалышы, алардын үндүү үнсүз болуп ажыратылышы, мына ушул биздеги мээдеги информация гана башкаруунун жардамы менен биздин кеп ишмердүүлүгүбүз жарала тургандыгы жөнүндө маалыматка ээ болобуз. Бул дээрлик дүйнөлүк тарыхта дагы изилденип келген жана бүгүнкү күндө дагы изилденип көптөгөн эмгектер жаралууда. Кептин пайда болушу албетте тыбыштарга мүнөздүү. Тыбыш бул адамдан пайда болгон айрым-айрым үндөр болгондуктан үндү биз угабыз жана айтабыз. Ал эми жазуу кебин жаратуу үчүн биз ал тыбыштарды тамга менен белгилеп алганбыз. Ал эми тамганы биз жазабыз жана көрөбүз. Кыргыз тилинде 36 тамга жана 39 тыбыш бар. Мына ушул тамгалардын тизмеги менен биз сөздөрдү маанилик жактан бириктирип бүткөн бир ойго камтып сүйлөмдөрдү, ал эми маанилик жактан байланышкан маалыматтык каражат болгон сүйлөмдөрдөн тексттерди түзөбүз. Ошентип биздин кеп ишмердүүлүгүбүз тилдик каражаттарга көз каранды болуп, тыбыштардан баштап жазыла тургандыгы жөнүндө маалыматка ээ болдук. Адам баласынын кеби айрым-айрым кыска үндөрдөн турат. Ал тыбыш деп атала тургандыгын биз белгилеп өттүк. Ал эми мына ушул тыбыштардын жаралышын биздин борбордук нерв системасы башкара тургандыгын, тактап айтканда бардыгы гипофиздин аракетине көз каранды экендигин, анын жардамы менен гана үн түйүнүнүн кыймыл аракети аркылуу биздеги үндөр пайда боло тургандыгын айтып кетким келет. Мына биздин үндөр үн түйүнүнөн, тактап айтканда көмөкөйдөн жасалат. Үн бул үн толкундары. Үн толкундары болсо өзүнүн термелүү арымына жана термелүү жыштыгына ээ. Мына ушул термелүү арымы менен термелүү жыштыгы үн толкунун пайда кылат. Пайда болгон үн толкундарын биз
угабыз, же болбосо бизден чыккан кеп үн толкундары аркылуу башка адамдарга жетет. Албетте, биздин угуу жөндөмдүүлүгүбүз мына ушул үн толкунунун күчүнө көз каранды. Биздин кулагыбыз 16 герцтен 20.000 герцке чейинки үндөрдү ажырата алат. Бул инфратыбыштар деп аталат. Ал эми 20 герцтен жогорку жыштыктагы үндөр бул ультратыбыштар деп аталат. Ультратыбыштардын күчү өтө жогору болгондуктан аны угууда чуу пайда болот дагы, адамдын кулагы туруштук бере албай, тарсылдактын жарылып кетүү коркунучун жаратышы мүмкүн. Маселен, ар кандай жер титирөөлөр, цунамилерден пайда болгон үндүн күчү чууну пайда кыла тургандыгын айтып кеткибиз келет. Адамдын дем алуусу 10 децигерц давышка барабар. Ал эми атайы даярдалган тынч бөлмөнүн ичинде адамдын жүрөгүнүн согушундагы эч кандай куралдын же каражаттын жардамы жок эле угууга болот. Демек, жүрөктүн согуу ритмин фонендоскоптон тышкары деле угууга боло тургандыгын мына ушул маалыматтан билсек болот. Мына ушундай табияттагы чоң күчкө ээ болгон окуялардын бири бул Япониядагы 2011 жылкы болгон цунами жөнүндө айткым келет. Мына ушул цунаминин таасири алдында үн толкундары өтө күчтүү болгондуктан ал 15 сааттык чакырым аралыктагы радиусту өз ичине камтыган жана стихиянын күчү менен көптөгөн адамдар жабыр тарткан. Көрдүңөрбү балдар? Табияттын мына ушул өзүндөгү болгон ар түрдүү катастрофалар дагы үндүн коштоосу менен жана үн толкунунун күчү менен коштолоору тууралуу билдирсек болот. Кырсыктын натыйжасында ар кандай жерге дагы, адамдардын өмүрүнө дагы зыянын тийгизген учурлар жаратылышта өтө көп. Ал тургай биздин кулагыбыздын угуусу дагы шууга эч кандай туруштук бере албай тургандыгын айткым келет. Маселен, мейли ресторандарда болобу, же кафеде болобу, же бөлмөнүн ичинде болобу, музыканы угууда дагы биз гармониялуулукту сактап, 140 герцтен жогорку үндөрдү көп убакытка угууга тыюу салынат. Бул биздин борбордук нерв системасынын иштөөсүнө оорчулукту жана тоскоолдукту жаратып, ден соолукка зыянын тийгизүүгө толук ыктымал. Андыктан мен силерди жай, ыргагы, жан дүйнөгө жагымдуу музыканы угууга чакырар элем. Термелүү белгилүү бир убакта болсо, бул ритмалуу термелүү деп аталат. Ритмалуу тон үндүү тыбыштарга мүнөздүү дагы, муну көбүрөөк музыкалуу тон деп дагы атайбыз. Үндүү тыбыштардын классификациясына токтоло турган болсок, мына ушул үндүү тыбыштар да көбүрөөк шыбышка караганда үн көбүрөөк катышкандыктан музыкалуу, мелодиялуулугу менен үнсүздөрдөн айырмаланат. Алардын классификациясын балдар силер көрүп турасыңар. Үндүү тыбыштар биз силер менен сөз кылган сингармонизм законуна мүнөздүү болгондуктан, мына ушул классификацияны өзүңөр үчүн белгилеп алууну сунуш кылар элем. Анткени сингармонизм тилге карай, эринге карай, үндүүлөрдүн жаакка карай
толук үндөшүүсү же толук эмес үндөшүүсү деп өз ара экиге бөлүнүп каралат. Буга биз кийинки слайдтарда көңүл бурабыз. Ритмасыз тон бул шыбыш же болбосо үнсүз тыбыштарга мүнөздүү. Ушул сыяктуу эле биз силерге үнсүз тыбыштардын классификациясын өзүңөр үчүн белгилеп алууну сунуш кылар элем. Албетте, үнсүздөр дагы алга жана артка карай окшошот. Аны биз ассимиляция же диссимиляция мыйзамдары деп буга чейин маалымат алганбыз. Сингармонизм закону деген эмне? Сингармонизм бул үндөштүк, уйкаштык, бир сөздүн тутумундагы үндүү жана үнсүз тыбыштардын фонетикалык жактан окшош айтылышы жана угулушу. Таланттуу акыныбыз Алык Осмоновдун мына ушул Ысык көл жөнүндөгү айткан ойлорундагы же ырларындагы сингармонизм законунун канчалык деңгээлде ишке ашкандыгына мисал келтирип көрөлү. Маселен, түгөнгүс деген сөздү ала турган болсок, уңгудагы үндү мүчөдөгү үндүүгө таасир этип, эринсиз ы тыбышы эринчил үй тыбышына өткөн. Болгон деген сөздүн уңгусундагы о эринчил үндүү, мүчөдөгү жоон жана эринсиз үндүү аны өзүнө окшоштуруп, эринчил үндүүгө өттү. Ушул сыяктуу эле кийинки мисалдарга дагы көңүл бура турган болсок, эрги деген уңгудагы и ичке үндүүсү ы жоон үндүүнү өзүнө окшоштуруп, и ичке үндүүсүнө айландырды. Мындай мисалдар кыргыз тилиндеги көптөгөн сөздөрдө дээрлик мүнөздүү. Анткени кыргыз тили агглютинативдүү, тактап айтканда, уңгуга мүчөлөрдүн уланышы аркылуу жасалган тилдердин катарына киргендиктен, сингармонизм закону дээрлик, толук кандуу биздин тилге мүнөздүү десек болот. Жогорудагы мисалдарга көңүл бурсак, үндүүлөр уңгудагы мүчөдөгү үндүүлөр эрин жана тил күйүүсүнө карай толук сингармонизм законуна баш ийип өзгөргөндүгүнө күбө болобуз. Үндүүлөр жөнүндө сөз болгондо, тембр жөнүндө дагы айтпай кетүүгө болбойт. Тембр француз тилинен которгондо негизги тон менен кошумча обертондун гармоникасы дегенди билдирет. Биздин үнүбүз дагы өз алдынча бири-бирине окшобогон тембрге же кооздукка ээ. Алардын ар кандай түрлөрү бар. Бас, баритон, сопрано, меццо-сопрано, колоратордук сопрано, тенор, альт. Мына бул үндөрдүн бири-биринен болгон айырмасын көрсөткөн тембрди түзөт. Мисал катары биз кыргыз опера ырчыларынын тембрине токтололу. Маселен, Болот Миңжилкыевдики тембри боюнча баска кире турган болсо, ал эми эң бийик үн меццо-сопрано белгилүү биздин опера жылдызыбыз Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эл артисткасы Кайыргүл Сартбаеванын үнү кирет. Алардын айырмачылыгы канчалык экендигин билүү үчүн силерди төмөндөгү үндү ажыратып угууну сунуш кылат элек.
karavani babalık esnep sağına. Көрдүңөрбү балдар? Демек, биздин бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен кыргыз тилиндеги сингармонизм закону, аны ишке ашыруудагы биздин тилибиздин жана үнүбүздүн канчалык деңгээлде маанилүү экендигин жана ошондой эле үндүн тембрин бири-биринен ажыратып билүү канчалык деңгээлде бизге керектүү экендиги жөнүндө аз да болсо маалыматка ээ болдук. Мындан ары силер ар түрдүү опера ырчыларын угууда алардын тембри кандай экендигин ажыратканга, ошондой эле мисалдарды аныктоодо сингармонизм законуна кыргыз тилиндеги сөздөрдүн канчалык деңгээлде баш ийип ишке ашкандыгы тууралуу практика жүзүндө биле аласыңар деген ишеничтемин. Эмесе силерге тапшырма катары сингармонизм законуна баш ийбеген сөздөрдү өз алдынча таап, аныктап көрүүгө мен сунуш кылар элем. Эмесе ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Келерки сабакта эфир аркылуу жолукканча сак саламатта калгыла.